Бул айымдар ноокаттагы дин жаатында билим алып жаткан аялдар. Аларга тыюу салынган терс диний агымдарга адашып кирип кетпөөсүн алдын алуу максатында окутуу иштери жүрүп жатат. Мамлекеттин мыйзамы диний чөйрөдөгү ошол концепциянын негизинде мамлекеттүүлүктү белгилеп кетип атабыз. Анан ошол диндин ичиндеги ошол биз мамлекет концепцияда койгон негизги багыт ошол Абу Ханифа мазхабы боюнча. Анан бул жерде биз ошол мазхабтардын бөлүнүүсү, анан кийин ошол 21-20 тыюу салынган уюм, бирөөсү болсо адам, ошол тыюу салынган кайсы уюмдар, анан радикализация, экстремизм, терроризмди кантип бөлүштүрүп айырмаланышып алышат, кантип аны алдыга мындай түшүнүп, элдерди сактай алышат. Биз буларга да атайын буклеттерди, китепчелерди чыгарганбыз, ошолорду таркатып берип атабыз. Окууда айымдарга ата-бабаларыбыз тутунуп келген ислам дининин артыкчылыктары, баалуулуктары тууралуу кенен маалымат берилди. Катышуучулар бүгүнкү окуудан өздөрүнө пайдалуу нерселерди алганын айтышат. Тренингден биз өзүбүздүн үй бүлөбүзгө, коомдогу диндин орду жана ошо коомдо болуп жаткан саясий диндин саясий орду жана радикализм, экстремизм жана терроризм жөнүндө, анан үй бүлөдө кандай динде кандай алып баруу керек жана чөйрөдө кандай болуш керек, ошолорду билдик. Лидер айымдар эми өз билимдерин башкаларга жайылтууга аракет жасашат. Себеби дин жаатында туура маалыматка ээ болуу учурда абдан актуалдуу. Биз иштерибизди, өзүбүздүн кесиптерибизди иштейбиз. Ар кандай кесиптерде балдар, кыздарыбыз иштейт. Ошолор дагы ошондой бизге окшоп кесипти иштеп, өзүнүн динин жакшы таанып, илим алышып, ар кандай ар тараптан болуп жүрсө дагы жакшы, мындай экстремисттерге кошулбай дегендей, өзүбүздүн мазхабыбызды жакшы бекем кармап, ушуну биз аракет кылып алыбыздын жетишинче элге жайылтканыбыз эң жакшы деп ойлойм мен. Айтсак, бул окуу жергиликтүү жамааттардын туруктуулугун бекемдөө долбоорунун алкагында ишке ашууда. Ал өлкөнүн бардык аймактарында жүргүзүлүп жатат. Ал эми Ош облусунан Ноокат жана Араван району камтылган. Зыйнат Ибраимова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облусу.